Өткөн демалышта Silkways долбоорунун кезектеги 5-саны көрүүчүлөргө сунушталды. Бул жолу өнөрпоздор сахнаны түрдүү өлкөнүн маданияты менен када салты улуттук боёкко толтурду. Катышуучулар элдик ырларды аткарып, өз өлкөлөрүнүн тарыхы менен руханий мурасын музыка аркылуу жеткирди. Бул жолу армениялык Сара Геворгян алдыга чыкты. Ырчы салтуу обонго рок элементтерин айкалыштырып, көрүүчүлөр менен калыстар тобун таң калтырды. Бул жолу адаттагыдан өзгөчө толкундандым. Себеби бул өз өлкөбүздүн даңазалоо мүмкүнчүлүгү түзүлгөн сынактын негизги этабы деп эсептейм. Мен биздин өлкөдө таанымал армян элдик ырын аткардым. Ошол ырды аткарууда тууган элимдин бай маданиятын жана болмушун, улуттук баалуулуктарын жеткиргим келди. Казакстандын берген баасын көрүп, бул оюмдагыдай болду деп ойлойм. Түштүк Кореялык Кендис тобу эң аз упай топтоп сынак менен коштошо жаздады. Бирок Казакстандын атынан казылык кылып отурган Жанар Дугалова өз вето укугун пайдаланып, топту долбоордо калтырды. Мындай укук уюштуруучу өлкөлөрдүн калыстарына гана берилген. Алар Казакстан менен Кытай. Бул топ шынымен де маған ұнайды. Менің ойымша Бул топ мага чындап эле жагат. Менимче алар бул долбоорго керектүү катышуучу. Себеби жалгыз гана топту эмнеге колдобоско, эмнеге меймандостугубузду көрсөтпөскө. Долбоорлордун жүрүшүндө кыздардын күйөрмандары пайда болду. Мен үчүн бул туура чечим болгон сыяктуу. Көрөсүздөр, бул кыздар дагы далай кызык номерлерди бизге сунуштайт. қыздар әлі көптеген қызық нөмірлерді бізге ұсынатын болады. Ал эми бардык 5 турдун жыйынтыгы боюнча жалпы рейтинг казакстандык ырчы Алем менен монголиялык Мишель Джозеф тең упай менен алдыда келе жатышат.